Ассаламу алейкум агайын туугандар. Арыбаңыздар. Аты жөн Морозалы Жапар уулу. Кыргыз тили учурда көңүл чордонунда, талкуу чордонунда болуп турат окшойт дагы деле. Мен мындай кечиксем дагы өзүмдүн ой пикиримди, көз карашымды билдирип коеюн. 1-2 ай мурда мен ушул көп улут жашаган бир айылга барып калдым. Конок катары. Анан ошол жерде ондогон биздин кыргызстандык жарандар, башка улуттун өкүлдөрү, ал тургай биздин кыргыздар расмий тилде, орус тилинде сүйлөп атышты. Ким кыргызча сүйлөп кубантар экен десем, бир да киши чыккан жок тилекке каршы. Анан мен ачуум келип, ушул бир ачуучундукты жүлүндөрүнө жеткизе айтайын деп, мындай ойлонуп камынып отурдум эле, бирок ошол жердин эң кичүүсү болгондуктан улуулардан сөз талашып ала алган жокмун. Мен муну туура эмес көрөм. Анан бугум ичимде калды дагы, анан гезит бетине жарыялап чыгардым. Кыргызстан биздин үйүбүз дешет. А эмнеге кыргыз тили биздин тилибиз дешпейт деп. Чындап эле, ошол жерде ондогон биздин башка улуттун өкүлдөрү, биздин кыргызстандык жарандарыбыз ушул сөздү байма-бай кайталап, дээрлик ар бири көпчүлүгү айтып отурду да. Кыргызстан биздин үйүбүз дешип. Бул эми Акаевден калган сөз, көпчүлүгүбүз билебиз. 2000-жылдары мындай лозунг катары көп жерде да илинип турганын көрүп жүрөбүз. Анан мен абдан ачуум келди, намысым ойгонду, каным кайнады дегендей. Эми мен улут аралык кастыкты козутайын деп айткан жокмун. Ошол биздин кыргызстандык жарандарыбыз, башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанды үйүбүз катары көрсүн албетте. Бирок тилибизди дагы өздөрүнүн тили катары кабыл алып, ошо кыргыз тилин билип жүрүшсө деген ойду айткым келип атат да. Үй катары жакшы, анан тил катары тилге келгенде жаман болуп калабы? Биздин башка дагы каада салттарыбыз, үрп адат, нарк насил, мындай эмне баалуулуктарыбыз болсо ошонун баары менен эсептешсе деген ойду айткым келип атат да. Туугандар, туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Өзүңүздөрдүн башка улуттан болгон жакындарыңыз, тааныштарыңыз болсо ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар да болот. Алар менимче туура кабыл алат деген ойдомун. Анан могул биздин военторг деп коет, ошол жерге барып, мындай күлүштүн үлгүсүн жасатып алайын деп барсам, ачкычтын бир кыргыз байке экен деп, мындай кыргызча соол салсам, деп мени аңырайып, башкача көз караш менен карайт дагы. Я не понимаю кыргызский дейт да. Анан мен мындай өңү башы кыргыз эле окшош, көрсө башка улуттан экен, дагы улутун айтпай эле коеюн. Мен анан айттым ал байкеге: байке, сиз бир менин көз карашымда бир 50дөн өтүп, 55-60ка чукулдап калган окшойсуз. Бери жагы 50, ары жагы бир 60тасыз. Анан ушунча жылдан бери Кыргызстанда жашайсызбы десем, ооба дейт. Анан ушул Кыргызстанда ушунча жарым кылымдан ашык убакыт жашап, эмне үчүн кыргыз тилинде түшүнбөйсүз? Сиз түшүнмөктүү сүйлөшүңүз керек эле го. Керек болсо түш жоруп калыш керек эле. Эми 50-60 жыл деген убакыт эмне деген убакыт, туугандар? Күнүнө бир сөз, эки сөз үйрөнсө, эң кичекти миңдеген сөздөрдү үйрөнөт эле го. Анан жок дегенде түшүнүш керек эле да, туугандар, жок дегенде. Ушундай кейиштүү абалдарга туш болдум. Эми мен бул 1-2 айдын убакыттын ичинде гана болгон окуяларды айтып атам да. Мен баардык эле кыргызстандык, биздин башка улуттун жарандары сүйлөй албайт же сүйлөшпөйт деп айткан жокмун. Арасында бар кыргыз тилин сыйлагандар, кыргыздын каада салт, нарк насилин бүтүндөй сыйлагандар,
Өткөндө бир автобустан мындай көчөдө турсам, автобустун ичинде орус улутундагы аксакал ак калпакты жакшынакай кылып кийип алып кетип баратканын көрдүм дагы, абдан жүрөгүм жылыды, сүйүндүм. Бул кыргыздарды биздин эл жерибизде сыйлагандык да, биздин улуттук баш кийимибизди сонун кылып зыңкыйтып кийип жүрөт туугандар. Бул жакшы көрүнүш. Башка улуттун өкүлдөрү ушинтип калпагыбызды кийип, эне тилибизде, кыргыз тилинде сүйлөп, түш жоруп турса, биз аларга болгон сый урматыбыз дагы да артат эле, достук мамилебиз күчөйт эле деген таризде айткым келип атат да туугандар. Кыргыздын бир керемет макалы бар. Кайсы элдин жерин жердесең, ошол элдин ырын ырда дейт. Мындан ашык эч ким деле айта албаса керек, айтуунун деле кажети жок. Бул түшүнгөн кишиге өтө чоң макал лакап туугандар. Кайсы элдин, дагы жолу кайталап коеюн, кайсы элдин жерин жердесең, ошол элдин ырын ырда дейт туугандар. Мен дагы Россияда болобу, Казакстанда болобу, же башка бир мамлекеттерге жашап калсам, же ошоктун жараны болсом, маселен айтам да, мен ал жердин тилин билүүгө тийишмин деп ойлойм. Каада салттары менен, алардын баалуулуктары менен эсептешиш керек болот. Бул өзүмдүн жарандык милдетим, адамдык бир асыл сапат деп ойлойм да. Ошол элдин жерин жердеп аткан соң, сен ошол элдин бүтүндөй баалуулуктары менен эсептешип сыйлашың керек деп ойлойм туугандар. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Кыргыз тили, эми башка дагы сөздөрдү айткым келди эле, бирок ушул эле 8 мүнөткө жакын болуп кетиптир туугандар. Кыргыз тилибиз, мен ишенем, өзүнүн убагы келет. Ушундай байыркы биздин ата бабаларыбыз сүйлөгөн учурга, ошондой абалга келет деп ойлойм туугандар. Бар болуңуздар, эне тилибиз, биздин алтындай болгон кыргыз тилибиз жашай берсин, өнүгө берсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кайрадан эфирлерден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.